Бул китеп көргөзмө бүгүн башталды. Каалоочулар келип өздөрүнө жаккан китептерди окуп таанышып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Иш чараны Аман Токтоголов атындагы облустук китепкана жамааты уюштурду. Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата бардык аймактарда, анын ичинен Талас облусунда да, Талас шаарында дагы бүткүл дүйнөлүк 16 китеп фестивали өтүп атат. Фестиваль Улуу Ата Мекендик согуштун жеңишинин 80 жылдыгынын алкагында өтүп, ошо 80 жылдыкка арнап атабыз. Биздин фестиваль бүгүн эртең менен 10дон башталды, 10дон баштап кечки 5ке чейин өтөт. Анан 5те болсо Кыркчоро кинотеатрында Саманчынын жолу кинотасма көрсөтүлөт биздин катышуучуларга. Китеп фестивалине облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова да катышып, айылдардагы китепканалардын абалы жана алардагы китептер боюнча маалымат берди. Бирок биздин бир мактана турган жайыбыз бар, бул биздин китеп фондунун бай экендиги. Биздин таластык китепканачылар, мен эмгектерин атабасам болбойт, Мукуйтова Бүбүра эже ошол кайра куруу жылдарында китепканалар жоюлуп кеткен учурда Талас облусундагы дээрлик Талас районундагы бардык китепканаларды аябай жакшы шартта сактап калган. Ошондуктан биздин азыр курууга муктаж болуп турган китепканаларда дагы китеп байлыгы ошол бойдон толук кандуу сакталып, жылда үстүнө кошулса кошулат, бирок кемибей сакталууда. Акыркы жылдары китеп окууга кызыкпаган жаштардын саны арбын дейт Арзыкан Момунтаева. Анткени адамдар издеген маалыматты китептен эмес, интернеттен табууга мүмкүнчүлүк жаралган маалда китеп окубай, анын ордуна социалдык тармактарда убактысын урдаткандарды көрүп нааразы болом деген. Мен бүгүн бир жакшы маанай көрүп атам да, мына өзүңөр көрүп атасыңар, студенттер, жаштар, ылдыйсы, өйдөсү баары ушул жерде жүрүп атат. Мунун өзү китепке болгон сүйүү деп эсептейм. Бирок тилекке каршы, ошо баягы улуу сүйүү, биздин убагыбызда китепке болгон сүйүү азыр жок. Биз күнү түн окучубуз. Андай азыркыдай техника балким өнүкпөгөн чыгар, өнүкпөгөн менен китептин өзүнүн бир ал күчү, кубаты абдан чоң болчу. Жан талашып, мен билем, ошо күн чыга электе окучубуз, күн чыга электе күндүн жарыгына мынтип эшикке чыгып алып сабак окучубуз, башка кызыктуу нерсени. Анан түндө элдин баары уктаса дагы биз китеп окучу элек. Анда адабий китепти, балким мен жан дүйнөм мага жакындыр, бирок бардык эле адамдар ошентип окучу эле. Бүгүн тилекке каршы ошо китеп окуу калып калды. Фестивалга келген окуучулардын айрымдары китеп окууга кызыгаарын билдирет. Негизинен мен өзүм Чыңгыз Айтматовдун китептерин жакшы көрөм. Кыргыз адабиятка өзүм жакынмын. Мана Сепосун дагы окуйм. Ошол Чыңгыз Айтматовдун китептерине жакын болгондуктан күнүнө кызыгып отурсам бир 100 беттей окуп коем. Ал саатына болсо, эгерде кызыгып отурсам 50дөн ашык бет окуйм да. А эгерде бош ой калып, сабактан болуп калат кечире келип калып турган болсом, ошо 100 бет болуп калат күнүнө. Китеп окугула өзүбүздүн сөз байлыгыбызды көбөйтүп, өзүбүз кыргыз тилин сүйлөсөк, Чыңгыз Айтматовдорду биз окуп атсак, ана ким окумак эле? Чынын айтканда, өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз билбесек, анда ким билмек эле? Ошол айтарым, китеп окугула, негизи китеп бул сөз байлыкты дагы, жан дүйнөнү дагы эргитип, аябай сонун эмоцияларды аласың окуганда китептерди. Китеп окууга чакырык таштаган бул фестивалдын катышуучулары мындай иш-чаралар байма-бай өтүп турса, чоң адамдарды гана эмес, жаштарды дагы китепке кызыктырмак дешет. Бардыгыңыздарды 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктаймын. Айтканым менен чынында арзыбайт сокур тыйынга, чыныгы белек жоголбойт, сакталыш керек кылымга. Айтканыма таң калба, китеп жарайт андайга, китеп гана сакталат балдарыңан балдарга. Китеп жарайт кереке, китеп жарайт белеке, китеп гана түшүрбөйт кадырыңа көлөкө. Китеп фестивалынын соңунда Атайын шаар тургундары үчүн концерттик программа тартууланды. Бегай Масымбаева, Элхан Арстанбеков, Талаш шаары.